ошол торговый центрлер курулуп жатканда, ошол базарлар иштеп жатканда текшерген ким? Сиздерсиз да. Ошол жоопкерчилик 1 миллион келгенде 500 миңден ошол текшерип келген МЧСтин пожарниктердин жетекчилеринин мойнуна илдирели анда. Ошону кабыл мен бул мыйзамды 100% колдоп берем. А бирок деген кирип атканда да акча доомат кылышат, анан кемчиликтер кеткенде да ишкерлер келип жатасыздар. А сиздер эмнеге жооп бербейсиңер иштериңерге? Үйлөр күйүп атканда противопожарная безопасность нормаларды ким карайт эле? Өкмөттөрдүн, силердин мүчөлөрүңөр карайт эле, текшерүүчүлөр. Разрешение за деньги вы даете, а наказываете штрафами предпринимателей. Араң отурган ишкерлер жарлайын деп турган кезде эмне бул 1 миллион деп мындай спокойно алып келип атасыңар уялбай. Араңарда деген коррупционерлер жок деп айтып койгула, мен ошого биякта ишенген бир да депутат жок болот да. Бардыгыбыз түшүнөбүз. То же самое произошло мына салык инспекциясында. Элде ЭТТН деп мына ар бир тыйынын сыгам деп коюп, өзү 3 миллиардта пурдап атат. Унчукпай кетип атат анан под аплодисменты. Мы ни при чем деп. Бул жерде деле ошондой болуп атат да. Эптеп эле элди тономой, эптеп эле ишкерлерди тономой, иштейин деген киши жок. Элдин баары Казакстанга бизнесин көчүрүп атышат, Өзбекстанга. Алар жыргап атат. Болбойт да, урматтуу жетекчилер, токтотпойсуңарбы? Миллиондоп алып келип атасыңар. Эмне кылып бердиңер ошол шарттарды? Миллиондоп тоногондой. Урматтуу коллегалар, суранам да, бул мыйзамды же арткага пусть заработают, жоопкерчилик тең бөлүшкүлө. Пожарниктер, МЧСниктер. Бюджеттен деген өкмөттөн силерге жардам келип атат, ишкерлерге жардам келген жок да. 100% чоң маселелер турат. Буну силер азыр өлгөнгө көңгөн кыласыздар. Мейли, колдоп бер десеңер өтүп кетсин. Бирок деген январдан кийин могу сериңер барганда ол чөйтүп штрафтарды саласыңар. Мен сунуш берем, урматтуу коллегалар. Бул эми талкууну азыр талкууласак көпкө узап кетебиз да. Бул мыйзамды вообще артка каттырып туруп чаап салыш керек. Бул туура эмес мыйзам да. Токтотуш керек мындай нерселерди. Өкмөт мындай созидатель болбойсуңарбы? Өнүгүү астыга жылабыз деп койсуңар телевизордон. Но телевизор никогда не побеждал холодильник. Добушка коюп бериңиздер, урматтуу коллегалар. Рахмат. Сиз сурап атасызбы? Элвира Жыргалбековна, күн тартибинен алганга сунуш берип атасызбы? Бешинчи микрофонду күйгүзүп бергиле. Добушка коюп бериңиз. Жок, эмнени коюп Добушка коюп бериңиз. Бул мыйзамды ошону айтсаңыз, күн тартибинен алып коелубу? Жок, албай эле добушка коюп бериңиз. Давайте уже бул мыйзамды вообще келбеш керек. Булар пусть полгода дорабатывают. Суроо жоопту токтоттула. Зачем этот законопроект нужен, ай? Урматтуу коллегалар. Эртең күнү сизге да мага да келишет кайра. Тээ жактан да эшите алындай. Чойлуп алышып баары. Корккон заманда деген ушундай мыйзамдар менен биз уже тепкилеп бүттүк да баарын. Силер уялбасаңар, мне стыдно, потому что мой округ здесь, ко мне каждый день, я в магазины хожу, простые предприниматели жалуются. Еще если светтерди өчүрүп атканда өчүрбөй атасыңар, өчүргөн жокпуз деп атасыңар бияка. Уялбайсыңарбы? Капкараңгы жолдордун баары, бүт жер капкараңгы. Биз парламентте так уже нотариус болуп бүткөнбүз да, урматтуу коллегалар. Суранам да, бул мыйзам артка тартылбай эле, бул мыйзам чабылыш керек, керек жок. Вообще такие законопроекты уже хватит прекратить приносить в парламент. Биринчи микрофон. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурбек Өрбекович, урматтуу кабинет өкүлдөрү. Аталган мыйзам долбоорун бизде комитетте дагы каралганда, биз ошондо дагы айттык элек, штрафтарды көбөйтүү менен сиздер туура эмес жолго баратасыздар. Да, мыйзам керектүү, да, өрт коопсуздугунун тиешелүү шарттарды сиздер түзүп беришиңиздер керек. Бирок ошого жараша штрафтарды дагы мындай эл көтөрө турган деңгээлге алып чыгышыңыздар керек да. Сиздер мына штрафты чоң кылып алып келип алып, мына жалпы депутаттардын каршылыгын көрүп атасыздар. Бул бир. Экинчиси, бул жерде күн тартибинен бүгүнкү күнү алып салуу же мына Элвира Жыргалбековнанын добушуна коюп бересиз, бирок урматтуу МЧСтин өкүлдөрү, бул штраф айланып келип эле кайра элдин мойнуна илинет да. Ал кандай болбосун, не болбосун, канчалык штрафтарды көтөрсөңөр кайра эле элдин мойнуна илинет. Ошону бир эске алып койсоңуздар ушундай мыйзам алып келип атканда. Рахмат.